Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен мен Бигимай Житимишева, эки дарыгер программасы. Бүгүнкү биздин коногубуз кызыктуу бир гипотиреоз деген теманы талкуулайбыз. Эндокринолог Асылкан Молдобаева. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсызбы, Бегимай, мени чакырганыңызга чоң рахмат. Асылкан, анда эмесе өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат берсеңиз. Менин аты жөнүм Молдобаева Асылкан Замирбековна, Кыргыз медициналык академиясын бүтүргөм. Эндокринолог катары 8 жылдан бери эмгектенип келем. Ошондой эле нутрициолог катары кабыл алам. Азыркы учурда клиника Видантасында иштейм. Мына биз айтып кеттик, гипотиреоз жөнүндө талкуулайбыз деп. Гипотиреоз деген эмне? Дегенде ошодон баштайлы. Гипотиреоз бул калкан бездин функциясы төмөндөшү. Ал өзүнүн гормондорун өтө аз чыгарып калышы да. Биздин Кыргызстан эндемическая зона деп айтат да, ошол жөнүндө айтып берсеңиз кандай түшүнсө болот? Ооба, Кыргызстан жанагы Центральный Азиянын өлкөлөрүнүн баары бул йодоэндемичный регион деп эсептелет. Биздин жерде, сууда йод элементи жетишпейт да. Ошондуктан бизде көп кездешет, туура? Ооба, бизде йоддун жетишпегенинен улам калкан бездин оорулары көп кездешет да. Демек, бул алгачкы себеби да, башка себептери барбы? Башка себептери бар. Биринчи эле бул йод жетишпегендиги. Ал деген диффузная ульчейно-щитовидная железа деген бар. Ошону козгошу мүмкүн. Аутоиммунный тиреоидит деген бар. Ошого алып келиши мүмкүн. Жана калкан безде түйүндүүлөр пайда болот. Ошону дагы козгошу мүмкүн. Бул йод жетишпей калган себептен да. Гипотиреоздун башка себептери бул операциядан кийинки гипотиреоз. Эгер бир кандай себептерден улам калкан безди алып салса, ал жакта өмүр бою гипотиреоз болуп калат да. Кийинки себеп бул тубаса гипотиреоз дейбиз. Эгер кош бойлуу учурунда йод элементи жетишпей калса, анда ымыркай төрөлгөндө ал тубаса гипотиреоз менен дароо эле төрөлүп калышы мүмкүн да. Гипотиреоздун кандай клиникалык белгилери бар? Гипотиреоз негизи өнөкөт түрүндө өрчүйт дагы, анан клиникалары өтө жай башталат. Бейтап дароо эле аларды байкап калышы мүмкүн. Анан маски гипотиреоза деп айтып коебуз. Ал башка оорулардын катарында мындай клиниканы көрсөтүп баштайт да. Мисалы деген анемия болушу мүмкүн, чачтын түшүшү мүмкүн, тери кургашы мүмкүн, салмагы чоңоюшу мүмкүн. Ошондой эле этек киринин циклы бузулуп калышы мүмкүн, ашказан ооруларын козгошу мүмкүн, кан басымы төмөндөшү мүмкүн да. Ошон үчүн гипотиреоз бейтаптары алар деген башка дарыгерлерге кайрылып, анан анан сиздерге барат экен. Анан кийин акырында уже оору өрчүгөндөн кийин бизге келишет да. Демек, анда бейтап үчүн абдан оор дейм да, себеби дегенде бунун клиникалык белгилери эндокринологиялык белгилер эмес, башка оорулардан улам чыккан белгилер экен да. Бейтап качан байкайт калкан бездери ооруганын анда? Калкан бездин көлөмү чоңоюп калышы мүмкүн. Көбү ошол себептен келет. Мен бул жакта жакшы дем ала албай жатам, кысып жатат деп кайрылышат да. Бирок калкан без көлөмү нормальный болуп туруп эле гипотиреоз болушу мүмкүн да. Андай учурларда алар келбейт да.
Бирок мен мындай сунуштайм, биз йодоэндемичный регион болгон себептен ар бир жылы чекап болуш керек, скрининг. Бир жылда бир УЗИ щитовидной железы кылып, эгер ал жакта өзгөрүш болсо, анда сөзсүз эндокринологко барып, гормондорду текшерип, гипотиреоздун алгачкы учурунда тапсак болот да. Мына кайра эле клиникалык белгилер да, ошондон башка клиникалык белгилери барбы мисалы үчүн? Ушундай эле клиника не специфичный да. Биз эч качан дароо түшүнбөйт экенбиз. Мисалы, чачы түшүп атса, ал косметологко барышы мүмкүн. Репродукция жактан этек кири циклы бузулуп калса, ал гинекологко кайрылат. Ашказан жактан бир кандай жалаптар болсо, ал гастроэнтерологко кетип калышы мүмкүн. Кан басымы төмөндөсө, ал деген кардиологко түшүп калышы мүмкүн да. Демек, не специфический деген ошол турбайбы? Кандай биз дарылайбыз ошондо, же болбосо андан мурда эле биз диагностика кылышыбыз керек? Мисалы үчүн бейтап байкаптыр, көлөмү чоңойду, анан сиздерге кайрылды. Же болбосо өзү анализ тесттерди кылгысы келсе, кандай тесттерди кыла алат? Өз алдынча гормондорду тапшырам десе, көбүрөөк анализдер кетип калышы мүмкүн. Мисалы, эгер дарыгерге кайрылса, ал ошол жалаптарга карата, клиникага карата именно керектүү гормондорго тапшырат. Бирок сөзсүз ар бир учурда бул УЗИ щитовидной железы. Анан основной гормон бар, ТТГ, Т4, Т3 дегендер бар. Ошолорду тапшырсак болот. Жана бирок мен айтып кеткендей эле, андан сырткары балким гормондор керек болуп калат да. Анан дарыгер кайра жибериши мүмкүн да. Ошондуктан биздин көрүүчүлөрүбүздү дагы бир жолу айтайлы, көрдүңүздөр, дарыгердин келгени баары эле ашыкча чыгым кылбастан, адегенде дарыгерге кайрылып, анан кийин тест, анализдерди кылыңыздар деп сунуштайт экен. Себеби дегенде биздин элибиз жакшы көрөт да, өзү эле өз алдынча эле дарыланганды, өз алдынча диагноз койгонду. Ошондуктан сиз дагы басым кылып айтып койсоңуз. Дарылоонун астында дагы алдын алуу методдорун боюнча айтып кетким келет. Бул жана калкан бездин гормондору биздин денебизде өтө маанилүү ролду ойногонго байланыштуу. Алардын ичинден эң биринчиси бул нервный системанын пайда болуп, анан ошонун өсүшүнө аябай катуу таасир берет дагы. Ошондуктан биз группа риска деп бөлүп коебуз. Ал жака кош бойлуу айымдар, жана бала бакчага барган окуучулар жана студенттер, анан эмизген айымдар дагы кирет. Бул группа сөзсүз гормондорду тапшырып, эгер ал жакта бүт баары норма болгон күндө, жанагындай препараты йода бар, ошолорду профилактический дозада сөзсүз күнүгө булар алыш керек да. Уруксаат берсеңиз, профилактический доза боюнча дагы кошуп кетким келет. Биздин Кыргызстанда мыйзам түрүндө йодный закон деген киргизилген. Биздин туздардын баары йодтолгон да. Эгер жана пакетиктин артында көңүл буруп окусак, ал жакта йодирование соли деп, анан кийин канча кошулган жазылып турат да. Бирок туз йодтолгонго карабастан биз тамакты жасаганда тузду башында кошобуз да. Йод элемент ал аба ырайында бат эле учуп кетет. Ошон үчүн тамак даяр болгондо ал жакта йод калбай калат. Биз суточный норманы албай калабыз да. Кантип даярдаш керек тамакты? Тамак бышкандан кийин аягында тузду кошуш керек да. Ошондо йод сакталат. Бирок андай кылганда тамактын даамы мындай өтө даамдуу болбой калат да. Ошого караштуу биз башында эле кошобуз, бирок йоддун баары учуп кетет дагы, биз кайра эле йодо дефицитный болуп кала беребиз.
Мына ошол сөзүңүздү мен дагы көп уккам. Йодду, йод деп эдимби, туздун дагы сактоо эмеси эрежеси бар да, ошол жөнүндө айтып бериңиз. Ал деген кургак жерде сакталыш керек. Анан үстү жабык болуш керек. Үстү жабык, анан кийин могу каптал, тиги айнек мисалы үчүн болбойт деп айтып калат го, мындай караңгы жерде болуш керек деген сиздин көз карашыңыз. Андай маалымат менен мен Айырмасы жок анда. айырмасы жок. Андай Ачыкпы, жабыкпы, бирок жок, жабык болуш керек, сөзсүз. жабык дегеним бул айнек, мисалы үчүн идиш, айнек идиштер бар го, ак туз экени көрүнүп турат. Же болбосо жабык болуш керек дегеним да. Мен ойлойм, эң негизги бул крышкасы, капкагы жабык болуш керек да. Анан даярдоонун астында эле ачып, анан тузду колдонушубуз керек. Түшүнүктүү. Кайрадан эле профилактика жөнүндө суроо пайда болду. Сиз айтып атасыз, йод профилактика катары дозасы бар депчи. Ошо профилактическая доза жана ошону биз кантип ичишибиз керек? Өмүр бою ичиш керекпи, же болбосо 6 ай ичип токтотуп, анан дем алып, анан кийин кайрадан ичиш керекпи? Кантип ичет ошо? Профилактический доза ал деген группа рискаларга карата бөлүнөт. Анан кийин кичинекей балдар жөнүндө айтсак, алардын жашына карата болот да. Биринчиден кош бойлуу жана эмизген айымдарды алсак, алардыкы сөзсүз 250 микрограмм болуш керек. 200 микрограмм энесине кетет, 50 микрограмм баласына кетет. Эмизип бүткөнгө чейин ошону ичиш керек да. Баланы эмчектен чыгаргандан соң ал балага 2 жашка чейин 50 микрограмм кетет. 2 жаштан 6 жашка чейин 100 микрограмм беребиз. 6 жаштан жогору 150 микрограмм беребиз. 15 жашка чейин, 15 жаштан улам уже 200 микрограмм бул взрослая профилактическая доза болуп эсептелинет да. Канча мөөнөт ичишибиз керек? Буну биз жыл сайын ичишибиз керек. 45 жашка чейин биз назначать кылабыз да. Бирок бир негизи бар. Гипотиреоз деген бир, анан гипертиреоз дагы бар. Калкан бездин гормондору өтө көп иштеп чыгышу. Ал учурда йодду биз берүүгө мүмкүн эмес. Эгер андай нарушение жок болсо, анда албетте сөзсүз бул дозаны ичип жүрө берсек болот. Күнүгө, эртең менен, тамактан кийин. Окуучулар, студенттер сөзсүз ичиш керек, анткени аларда умственная нагрузка кетет. Калкан без болсо именно нервный системанын иштөөсүнө аябай таасир берет да. Мына айтыңызчы, дегенде кандайдыр бир тест кылышыбыз керекпи? Йоддун деңгээлин көрүшүбүз керекпи, же болбосо гормондордун деңгээлин эле карап коюшубуз керекпи? Азыркы учурда бизде андай тесттер жок. Йоддун организмде канча бар экенин биз текшере албайбыз. Бирок биз йодоэндемичный болгон себептен жанагындай профилактический доза, ал безопасный доза деп эсептелинет. Ошону биз ичип жүрсөк, эч кандай терс таасир болбойт. ТТГ, Т4, Т3 тапшыруунун кажети жок. Мисалы үчүн мен өзүм ичким келет, же болбосо өзүмдүн сиңдим бар студент, ошого дагы кеңеш бергим келет. Ошондо ал тесттерди тапшырбай туруп эле иче берсеңиз болот да. Бирок жана йодоэндемичный болгон себептен бир жылда бир жанагындай скринингке өтүүнү мен сунуштайм да. Демек, профилактика үчүн бул йод ичишибиз керек экен, жана тест жылына бир жолу тапшырып коюшубуз керек экен. Ал деген ооба биздин ар бирибиздин өзүбүзгө керек да. Мисалы, ар кандай өзгөрүштөр болсо, жаңы стадиясында эле аны коррекция кылып, калыбына келтиргенге батыраак убакыт кетет да.
батыраак убакыт кетет жана азыраак чыгым кетет да. Ооба. Ошол дагы өтө маанилүү болуш керек. Ошондо дарылоо ыкмасы, эгер гипотиреоз деп диагноз койдуңуз, кандай дарылоо ыкмасы? Дарылоо бул гипотиреоз гормон жетишпейт дегени. Ошондо биз гормонду сырттан беребиз да. Болгону ошондой дарылоосу бар. Башка ашыкча эчтеке кереги жок. Жок, башка ашыкта Эндокринологдор кайбай, оңой турбай, бир дары менен эле. ооба, биздики Дарылап гормон жетишпесе аны сырттан беребиз, гормон ашып кетсе аны төмөндөтөбүз да. Болду. Болду. Канча убакыт ичиш керек, кантип ичиш керек, мисалы үчүн? Ал деген строго индивидуал. индивидуально болот. Дозировканы ар бир адамдыкы өзүнүн дозасы болот. Ал дозаны шашпай тандайбыз, под контролем анализов деп коебуз. Анан кийин көп учурда гипотиреоз бул өмүр бою дарыланып калат да. 90% үйдө бул өмүр бою дарыланып калат. Аны нормага, калыбына келтирсе болбойбу? Калыбына бир гана жанагындай гормонозамещающий терапия менен келтире алабыз да. Бирок анын эч кандай зыяны жок. Ал гормондор жетишпейт, биз аны сырттан беребиз, анын организм өзүнүн функциясын толук аткара алат да. Болгону күнүгө эртең менен ичет. Ошо дары дармектери биздин Кыргызстанда жетиштүүбү? Баасы өтө төмөнбү же болбосо жогорубу? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, ал дарылар бизде жетиштүү. Баасы Мисалы үчүн жакшы, жаңы стандартка жооп берген дары дармектер мисалы үчүн. Ооба, бизде жанагы дженерик деп коебуз, оригинал препараттар бар. Алар доступный. Баалары дагы өтө кымбат эмес да. 200-300 сом фирмасына карата да. Демек, баарын биз ала алат экенбиз, профилактика түрүндө мен көп бир эле же рекламасы жакшыбы билбейм. Йодамарин деп аябай көп угабыз го, ошону эле иче берсе болот да, Ошону эле иче берсек болот, ооба. Йодамарин, йод баланс деген бар. Ошондой эле жана iHeart деген сайт бар, билгениңиздейчи. Ал жакта йодтун препараттары бар. Препарат жакшыбы, жаманбы кантип билебиз? Эгер GMP деген сертификат болсо, ал текшерүүдөн өткөн дегенди билдирет. Ошол жактан деле йодтун жидкий препараттары болот. Ошондойду алып, дозировкасын туура ченеп туруп иче берсек болот да. Мисалы үчүн Япония, мындай деңизге жакын мамлекеттерде водоросли деп коет го, ошолордо йоддор жетиштүү деп, анан кийин ошолорду жешет. Мисалы үчүн эгер биз ошондой балыкты көп жесек, мисалы үчүн биз йодтун дозасын алыш үчүн ошентип болот. Бирок ал Кыргызстанда өскөн балык болбойт. Биздин балыктарда деле йод жетишпейт, анткени сууда жок. Ал үчүн биз жанагы деңиз бар өлкөлөрдөн заказ кылып, албетте ал өтө кымбат чыгат. Эгер ошол жактан жесек же заказ кылып жесек, ооба, биз күнүмкү йодтун нормасын алабыз да. Рахмат, абдан керектүү информацияларды бердиңиз. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө каалоо тилектериңиз болсо? Мен каалап кетерим, бул ден соолугуңузга кам көрүңүз. Ден соолук биздин өмүрүбүздө бир эле жолу берилет. Ошондуктан башынан жакшылап кам көрүп, оорулардын алдын алып, анан кийин жыл сайын скрининг өткөрүүнү сунуштайм. Бул УЗИ щитовидной железы жана калкан бездин гормондорун тапшырып, өзүңүздү текшерип коюуну сунуштайм. Эгер кош бойлуу айым болсоңуз, сөзсүз биринчиден эндокринологко кайрылып, калкан бездин оорусун жана
сахар крови деп коебуз, ошолорду текшеришиңиз керек. Чоң рахмат. Мен болсо сиздер менен коштошомун, урматтуу көрүүчүлөрүбүз. Сиздер менен биздин конок эндокринолог, нутрициолог Асылкан Молдобаева болду. Эгер сиздердин сурооңуздар болсо кошумча, биздин дарыгерди Виданта клиникасынан таба аласыздар. Саламатта калыңыздар.